Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин эжекебиз канча жаштасыз? 69'dan. 69 жаштасыз. Так, ревматоиден полиартритine караңыздар, ревматоиден полиартрит. Эми мен сиздин колдоруңузду кыймылдатайын, Ооруду, оорубадыбы? Оорубай калды. Так, келгенде булар абдан ооручу эле. Келгенде кыймылдата алчу эмесмин. Кыймылдата алчу эмесмин. Кашыкты өйдө көтөрө алчу эмесмин. Азыр эми менен кашык менен тамак ичкенге карап калдым. Кыймыл аракетим жакшы болуп атат. Күндөн күнгө жакшы. Бут да ушундай, Ооба, буттарым жеңилдеп, эки тизем, эки немем ооручу эле. Кудайга шүгүр. Баскан турганым түнөп жакшы болуп атат. Сиз ушул муундардын ооруганын себебин билдиңизби? Эмне үчүн ушундай болуп калганыңызды? Менге жүрүш воспаление болду деп ойлойм. Курсактын ичиндеги органдардын айынан болчу. Курсакта ичегилердин айынан адамдын ичинде чоң аорта деген абдан чоң. Курсакта мындайынан чоң кан тамыр кетет. Ошо чоң кан тамыр эки бутка бөлүнүп кетет, эки колго бөлүнөт, анан баш жака бөлүнөт. Мына ошо чоң кан тамырдын ичи, кан тамырды ал жоондугу мынча болот да. Ушул чоң кан тамырды алдыда турган ичегилер кысып койгон. Байкадыңызбы? Биз курсакты эмне кылып атабыз? Күнүгө массаж. Мына биз күнүгө ичегинин кызарганын, ичегидеги ооруларды кетирген үчүн, кан тамыры кой берген үчүн сиздин бутуңузга кан барып бутуңуз чыгып калды. Мурун постоянно байпак менен жүрчү элеңиз. Кольфа кечинде жатарда дайыма кольфа кийбесем бутум какшып эле муздай берчү. Эки тизем чейин мустайт да, муздак болуп эле. Күз келди болду байпак кийчимде, азыр бәрдикке келгенден бери жакшы. Так, мен эжекебиз келгенде эле айтканмын, биз сиздин албетте 10 күндүк колуңузду түздөй бербейбиз. Биз азыр ооруну басабыз деген да. Ооруну басабыз, анан сиз бир нерсени кармап, оорубай кармап каласыз деп айткам, Кана менин колумду кармаңыз. Ооруган жок. Ооруган жок. Абдан жакшы. Демек, биз азыр урматтуу мекендештер, курсактын ичиндеги ичегилердин ооруганын азайттык. Курсагыңыз басканда аз ооруп калдыбы? Оорубай эле калды. Оорубай эле калды. Мына биз ичегилерди өзүнө келтирүү менен артта турган жоон кан тамырды кой берген үчүн, биринчи сразу бутка кеткен үчүн бут какшабай калды. Эми ар бир 4 айда ушундай лечение алып турушуңуз керек да. Ошондо гана сиз азыр сизди тим койсо совсем эле булардын баары ачылбай калмак да, митер ачылбай калмак. Азыр эми акырын жазган мына үйдө дагы эч неме кылбайсыз. Ушу мындай көнүгүүлөрдү көп жасай бересиз. Бутту дагы митип көп жасайсыз. Анан эң негизгиси курчакты басканды унутпайсыз. Анан неберелерге айтып, бездерге массажды жасатасыз. Бул дагы абдан жакшы жардам берет экен, безге массаж деген. Ооба. Ошо массаждын аркасы менен ушундай болуп атат да. Вот көрдүңүзбү, мынакей. Биз массаж менен курсакта ооруларды алдык да. Кыргыз ошон үчүн айткан, ичиң таза болсун деп. Курсак таза болмоюнча, көрдүңүзбү, эки бутуңузда, эки колуңузда проблема болуп, анан барып ага кан жетти, колдор битип калган экен. Эми азыр биз ошо мен сизге башында айткандай, биз сиздин ооруңузду алып беребиз дедик эле. Мына Кудайга шүгүр, колуңуздун ооруганы, буттун оорулары жок. Эми буга кошуп, урматтуу мекендештер, мен дайым айтам, комплекстүү дарыланыш керек. Тамакты жөндөш керек, сууну жөндөш керек, мен айткан 5 көнүгүүнү жасаш керек, мурун менен дем алганды үйрөнүш керек. Анан эми сиз мынтип өзүңүз мынтип тыштаганды үйрөнүңүз. Тыштап атасызбы? Отуруп алып ушинтип атырмын. Туруп алып калган жакшы. Туруп алып. Мен мага жеңилирээк болуп атат, отурганча анан ушуга отургандан көрө туруп жасаса, бүт денедеги бүт кан тамырларды силкебиз да, силкебиз. Хорошо? Сиз бүт эле силкеп коесуз да. Кол жактагыларды, баш жактагыларды кан тамырларды силкиш керек. Мейли, мен сизге эрк каалайм, сабырдуулук каалайм. Ошо биз айткан чектен чыкпасаңыз деле өзгөрүүнү сезесиз. Саламатта калыңыздар, урматтуу мекендештер.